Кыргызстанда азыркы күндө автоунаанын саны 1 миллион 200 миңден ашты. Анын миллиондон ашыгы жеңил автоунаалар. Борбор шаар, чоң шаарларда эмес, райондордо дагы автотугандар пайда болду. Элибиздин көпчүлүгү убактысы мына жолдо өтүп атат. Муну эми аткаруу бийлиги эмне кылып чечебиз деген маселенин үстүндө көбүрөөк баш оорутуш керек. Урматтуу Алмаз Акынжанович, мен кече Алайдан келатып, Өзгөндөгү айланма жолду көрүп келдим атайын барып. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ГЧП. Кыргызча айтканда, мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен курулуп аткан алгачкы жол. Абдан сапаттуу курулган. Заманбап. Мына ушундай райондун чоң шаарларда мына ушундай ГЧП менен жолдорду курууну улантпайлыбы? Ушун демилгени колго алыш керек да. Ал биринчи жол, ал ким гана болбосун, аны ким гана курбасын, кандай гана инвестор болбосун, жолду эч ким көтөрүп кетпейт. Мына ошол жерде 1 сааттаган убакытты үнөмдөп атпайбы элибизчи? Анан мына ушул биринчиси башталды, экинчисин дагы ким улантат? Кандай инвестор издеп атасыңар азыркы күндө? Мына ушундай жолду мына ким, таасирдүү адамдар болобу, байлар болобу, барын айтпайсыңар ушул акчаңарды жол курганга салгыла деп. 10 жылдап, 20 жылдап актаса дагы ошол жол курганга акча салышсын да мына. Ушундай бир чоң саясат жүргүзбөйлү? Жол курган, көпүрө салган, бул хадисте дагы абдан соогу жакшы айтылган. Урматтуу Алмаз Акынжанович, мына ушундай айланма жолдорду, альтернативдүү жолдорду улантуу боюнча демилгени ким колго алат? Ким мына ушуну улап кетет эми? Мына ГЧП менен мына ушундай жолдорду курушубуз керектен башка эмне кылабыз эми? Сааттап тура беребизби? Ошол эле борбордо дагы керек болсо мына жанагы эски үйлөрдү сүйлөшүп, аларга компенсациясын төлөп берип туруп, чоң жолдорду ачышыбыз керек да, тиги түштүк магистралга чейинчи. Мына ошундай жолдор менен биз кырдаалдан чыгышыбыз керек деп ойлойм. Бул боюнча мына келатканда жакында ошо транспорт министрлиги келет бизге. Ошондо дагы мен бир топ маселелерди айтам. Мен ушинтип кайрылат элем мына аткаруу бийлигине. Ушуга байланыштуу инвестор таап биздин ушул Кыргызстандагы жанагы акчаларын сыртка чыгарам деген чыгарып аткан адамдарга айтыш керек, эми койгула, жол дагы кургула деп. Акырындык менен акчаңарды актайт деп түшүндүрүш керек. Мына биз күтөбүз ушу мына өзгөндөгүдөй айланма